Исхак Масалиев Ош шаарынын мэрлигине талапкер Алмаз Мамбетовду маңкурт деп атады. Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэри болгондон кийин шаарда орнотулган Владимир Лениндин эстелигин бузууну ойлонуп жатат. Бул тууралуу экс-депутат Исхак Масалиев социалдык тармактагы баракчасына пикирин билдирди. Мэрликке талапкерлигин койгон саясатчы калк ушундай чечим кабыл алса эстелик бузулат деген, андан тышкары Ошто башка көйгөй жокпу деп суроо калтырып кеткен. Лениндин эстелигин бузам деген кандай гана маңкуртсуң? Балыкчыдагы эстеликти алып салып шаардыктардын жашоосу жакшырып кеттиби? Эми Оштогуну дагы. Исхак Масалиев Алмаз инем тынчтанууңду өтүнөм. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө шарт түзгөн эң маанилүү адамдардын бири Владимир Ленин болгон. Муну эч ким талаша албайт. Андан көрө экономиканы жакшырткыла, завод, фабрикаларды жандандыргыла, мектептер менен ооруканаларды кургула деп кайрылды. Эске сала кетсек, Ош шаарынын мэрин шайлоо 26 августта өтөт. Булак Назар Ньюс KG. Бишкекте 4 кыз клубтун күзөтчүсүн сабап салышты. Бишкекте 4 кыз клубтун күзөтчүсүн жана кайгуучуларды салышты. Окуя 25 августта түнкү саат 3 чамасында Нирвана түнкү клубунда болгон. Мекемедеги мас кыздар чатак чыгарышып, аларды тынчтандыруу үчүн коопсуздук кызматкерлери келгенде 4 кыз ага кол салып, бетин талкалап салышкан. Окуя болгон жерге тийиштүү кызматкерлер келгенде аларга да баш ийбестен кол салуу болгон. Андан ары ишти териштирүү үчүн Свердлов районунун ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Булак Компресс. Самара менен Анжелика кайрадан депутаттыкка ат салышты. Бул тууралуу Жылдыздуу саясат тайпасы жазып чыкты. Эки ырчы саясатка келе турган болуп калды. Өткөн шайлоодо талапкерлигин коюп өтпөй калышкан. Күздө өтүүчү парламенттик шайлоого айрым партиялардан Анжелика менен Самара айымга азыртадан сунуш түшүп баштаптыр деген имиштер бар. Ал партиялар экөөнүн сулуулугуна кызыгып жатабы, же чын эле эл ичинде кадыр баркы барбы деп жазылган. Булак Аргумент KG.